Мен Үкүй Бейшенбек Такырбашевич, Кыргыз мамлекеттик курулуш, транспорт жана архитектура университетинин алдында жаңы маалыматтык технологиялар институтунун директору болуп көп жылдан бери иштейм. Техника илимдеринин доктору, профессор. Жапыкеев Сыймык деген жигит акыркы күндөрү мен жөнүндө туура эмес маалыматтарды, так эмес маалыматтарды телевидение аркылуу, интернет аркылуу кайра таратып атканына байланыштуу өз оюмду айтып коеюн деп чечтим. Биринчиден, Сыймык, сиз мени родной жездем, бир тууган жездем деп элдин баарына кайра айтып жар салып жатасыз. Сиздин эжеңиз Акжолтоева Роза Жапыкеева менен менин ажырашып кеткениме 20 жылдан ашык убакыт болду. Ал кезекте сиз мектепте окуучу элеңиз же бүттүңүз беле эсимде деле жок. Экинчиден, сиз айтасыз, Жумалиев Ленинградда окуган деп. Жумалиев эч убакта Ленинградда окуган эмес. Үчүнчүдөн, сиз анык менин далилдеп берем. Мен бардыгын билем. Жумалиев менин жездеме көптөгөн фабрикаларын, заводдорун, жерлерин каттатып койгон. 4 миллиондон ашык акчага каттатканын мен далилдеп берелем. Далилдеп бере алам деп кайра көбүрөөк айтып келе жатасыз. Мен ойлоп атам, Жумалиев менен биз экөөбүз окумуштуу катары. Ал киши академик, профессор, доктор наук. Мен ал кишини абдан сыйлайм. Чогуу статьялар жазып, китептер жазып иштеп келе жатабыз. Андан башка ортобузда мындай алыш-бериш мамилебиз деле жок. Анан сиз менин аброюма шеп келтирип, бул кишинин колунда эчтеке деле жок, эчтеке деле келбейт. Даже Прада деген машинени ошол жездеме сатып подарить этти деп айттыңыз. Ачык айтып коеюн, Прада деген машинени мен минип жүрөм. Бирок ал Чыңгыз Айтматовдун машинеси. Уулу Элдарга убагында мен өкүл ата болчумун. Ошондон пайдаланып, ушул Айтматовдун машинесин минип жүрөйүн, короомдо дайым туруп турсун деп мен ырым кылып алганым чын. Мен аны менен сыймыктанам. Эми сиз ушундай жалган жалааларды жаап, болбогон сөздөр менен элдин көңүлүн алып, элге туура эмес мамиле жасап, каныңызга кандай деп түшүнсө болот. Менин артымда туугандарым бар, бир туугандарым бар, элим бар, журтум бар. Жалпы көпчүлүк элдер мени ким экенимди тааныйт. Анан сиз ушундай информация таратып жатсаңыз, кандай деп ойлойсуз? Менин оюм кандай кетиши мүмкүн? Эгерде сиз айткандарыңызды далилдей албасаңыз, далилдебесеңиз, же болбосо ушул бүткүл жумурай жумуттан телевидение аркылуу, интернет аркылуу кечирим сурабасаңыз, менин алдыман кечирим сурабасаңыз, мен муну кечирбейм, анан сотко берүүгө даярмын. Сиздин туугандарыңызды мен абдан жакшы билем. Агаларыңызды, эжелериңизди, тың ага эжелериңиз бар. Керек болсо сизди чоңойткон чоң ата, чоң энеңизди да жакшы билчүмүн. Сиз ошолордунга шек келтирип, аларды да уяткарып жатканыңызды эмне үчүн билбейсиз? Калп сөздөрдү сүйлөгөнүңүз туура эмес. Мен ошо ага эжелериңизге айтып коеюн, кеңеш берип коеюн дегенде оюм болуп кетет. Сыймыкты түз жүр, так жүр, элди алдаба, элге туура эмес сүйлөбө деп кеңеш берсеңиздер жакшы болот деле. Даже дарылашып керекпи деп да ойлоп кетем. Жалпысынан айтканда, мындай туура эмес жалган сөздөр үчүн эл алдында, закон алдында, мыйзам алдында жооп бериш керек го деп ойлоймун. Саламатта болуңуздар.